Эмне үчүн эмдөөдөн өтүү зарыл? Адам эмдөөдөн өткөндөн кийин организмде 14-21 күндүн аралыгында антитело иштелип чыгат. Көпчүлүк вакцинадан кийин өзгөчө симптомдорду сезбейт. Бир аз алсырап, укол алган жер ооруксунушу мүмкүн. Бул иммунитеттин пайда болушундагы нормалдуу реакция. Ар бир вакцинанын өндүрүмдүүлүгүн колдонуу инструкциясына жараша 21 же 27 күндөн кийин экинчи дозасын алуу керек. Анда жогорку деңгээлдеги антителолор иштелип чыгат. Алар вируска жабышып, анын күчүн зыянсыздандырат. Бейтап айыккандан кийин антитело канда кала берип, кайра кайталана турган илдеттен организмди кайтарып турат. Вирус кайра кирсе, антитело активдешип, өтө тездик менен жооп кылат. Бирок убакыт өткөндөн кийин адамдын организмдин инфекцияга каршы туруу жөндөмү төмөндөйт. Ошондуктан бустердик дозаны алуу зарыл. Муну экинчи дозадан кийин 4 ай өткөндөн кийин алуу шарт. Мында организмдин вируска каршы туруу жөндөмдүүлүгү жогорулайт. Эмдөө өзүңдү жана жакындарыңды ковидтен коргоонун эң ишенимдүү жолу.